друзья, здравствуйте! Уважаемые участники, болельщики, тренеры, все гости третьей спартакиады народа кыргызов Кыргызской республики Ынтымак. Мы приветствуем вас на этом празднике жизни, потому что спорт есть чистое искусство, и спорт объединяет всех. Вот бы все споры в мире решались бы с помощью спорта. Да будет так. Будем надеяться, что когда-нибудь только в спортивных состязаниях будет определяться сильнейший. Хорошей вам чистой игры и чистых соревнований. Эмесе айымдар жана мырзалар, дагы бир рет Кыргыз Республикасында жашаган ар улуттуу элдердин арасындагы Ынтымак 3-чү спартакиадасына кош келиңиздер. Сегодня со всей страны собрались замечательные, сильнейшие команды любителей, настоящих спортсменов. Здесь представлены 7 областей. Здесь представлена столица Кыргызстана, город Бишкек. И есть команда, которая является, наверное, лицом нашей страны, потому что эта команда представляет Ассамблею народов Кыргызстана. Мы определим самых сильнейших, самых задорных и талантливых спортсменов в ходе этой игры. Вам хорошего запала. И для того, чтобы сегодняшний первый день спартакиады был торжественным образом открыт, позвольте пригласить сюда, на эту сцену, заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской республики господина Арпачиева Канатбека Макеновича. Кстати, это и главный судья наших игр. Ассаламу алейкум, урматтуу спортсмендер, машыктыруучулар, жетекчилер, сиздерди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин атынан, жалпы жааматтын атынан, жалпы спорт коомчулуктун атынан бүгүнкү майрам менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анткени ар бир спорттук мелдеш биз үчүн майрам, сиздер үчүн да майрам болуш керек. Ошондуктан бул спартакиаданын бирден бир максаты ушу Кыргызстанда жашаган ар кай улуттуу элдерди ынтымакка тартуу. Жеке эле мамлекеттик агенттиктин максаты ушу жалпы кыргыз элин, жалпы Кыргызстанда жашаган элдерди дене тарбия спортко тартуу болуп саналат. Ошонун алкагында мына ушул спартакиаданы биз жалгыз эле мамлекеттик агенттик эмес, Гамсмон менен биргеликте, ассамблея менен биргеликте мына 3 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Биз азырда сүйлөшүп атабыз. Бул спартакиаданы кийинки жылдары чогуу биргеликте дагы бир форматындагы башкачараак кылып өзгөртөбүзбү, же башка багытты да алабызбы, жеке эле спорт мелдеш болбосун, башка тармактарда болсун деген сөздөр болуп атат. Ошондуктан баарыңыздарга, келген спортсмендерге, жетекчилерге, машыктыруучуларга чоң рахмат. Ушундай күндөрү кыйынчылык болбосо да келип катышып атасыңар. Бул бизден биринчиден өзүбүздүн ден соолугун чыңдоо, жаш балдарга, элибизге ушу дене тарбия спортту пропаганда болуп эсептелет. Ошондуктан баарыңыздарга каалайт элем, күчтүүлөр утсун, канчалык деңгээлде даярданып келгенин ушу мелдеш тактап билгисет. Ошондуктан күчтүүлөр утсун. Ушун менен Кыргыз Республикасында жашаган ар улуттуу элдердин арасында Ынтымак 3-чү спартакиадасын ачык деп жарыялайм. А еще свои напутственные слова, пожелания для того, чтобы поднять ваш бойцовский боевой дух, мы хотели бы пригласить сюда, на эту сцену, представителя Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений господина Иманкалеева Замира. Арбаңыздар, урматтуу спортчулар, биздин мына салт болуп калгандай, быйыл 3-чү жолу ушу мамлекеттик агенттик, спорт агенттиги бул Ынтымак спартакиадасын өткөрүп атат. Спорт менен маданият ынтымактын жарчысы дейт экен. Спорт жеке эле башка багытта эмес, ушу именно элдердин башын бириктирүү, биримдикти чыңдоо, ынтымакка келүү максатында бир абдан чоң иштер болуп атат. 3 жылдан бери мындан аркадагы уюштуруу жөнүндө айтып кетти жогоруда агенттиктин орун басары. Эң негизги максат ошо 13-жылы кабыл алынган президент тарабынан кабыл алынган элдердин ынтымагын бекемдөө,
концепциянын алкагында жүрүп атат. Ушул концепциянын алкагында жеке эле Спартакиада эмес, бир канча иш-чаралар өттү республиканын аймагында. Ошо маданият тармагында иш-чаралар өтүп атат. Дагы башка тармактарда өтүп атат. Ошонун дагы бир түрү бүгүнкү ынтымак спартакиадасы. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ынтымагыбыз эч качан ыдырабасын. Спорт агенттигине абдан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Мындай спартакиадалар улана берсин, элибиздин ынтымагы, биримдиги чыңала берсин демекчибиз. Но мне хотелось бы с огромным удовольствием пригласить представителя Ассамблеи народов Кыргызстана, а именно заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Кыргызстана господин Хаджиев Артык Абдрахманович. Встречайте. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, участники 3-й спартакиады народа Кыргызской республики «Интымак». Разрешите от имени председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана поздравить вас с открытием этой спартакиады. Эта спартакиада проводится во исполнении концепции президента Кыргызской республики «Единство народа Кыргызстана и межэтнических отношений». Цель этой спартакиады – пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и через спорт укреплять единство народа Кыргызстана и межэтнических отношений. Разрешите еще раз от имени Совета Ассамблеи народа Кыргызстана поздравить вас с этой спартакиадой, пожелать вам ярких побед и чтобы всегда побеждала дружба. Спасибо большое. Суктанткан бии менен Агат бийчилер тобун чакырып алалы, Индияга сапар алалы. Тосуңуздар. Өзгөчө кол чабуулары, өзгөчө шаңдуу дымагар. Көпкөлгөн кол чабуулар болсун туугандар. Жана ошондой эле бүгүнкү майрамда спорт жеңиштерди бардык командаларга каалайбыз.